Иргери бир хан болуптур. Анын кызы бар экен. Ал ата, жомок айтып бериңизчи. Ананайын. Айтып берейин. Анда угуптур. Илгери бир Каракан деген хан болуптур. Ошол Каракан бир күнү жигиттерин чакырып алып, мен 3 суроо берем. Ошол 3 суроого ким жооп берсе, мен ат башындай алтын берем. Баргыла, элге жар салгыла дептир. 3-чү суроом бул дүйнөдө эмне оор дейт экен. Анан элдин арасынан бир балыкчы чал чыгып, ханым, уруксаат берсеңиз, убадаңызга турсаңыз, сиздин бул сурооңузга менин кызым Карачач жооп берсин дейт экен. Акыл Карачач ата, Ошол акыл Карачач. Анан хан макул. Байыркы бир заманда эл бар экен. Өзүнчө эркин, эң жашап турган багында булбул сайрап, гүл жадырап, башкача сонун жерде мекен кылган, ойроңдоп эчейин кымбат ордолорду олжолоп алып кетип сулууларын. Кордугу душмандардын жанга батып, бир күнү кеңешүүгө эл чогулду. Жоо өткүз бекем чепти курмак болду. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Өзүң кечке ойноп атасың. Сен деле кечке ойнодуң го. Сен ким күлчү? Ne oldu? Gel berçi bana telefon. Dıştan. Берди кой. Mesele gaz jomak aytып берем. Кырк чырпык жөнүндө жомок уктуңар беле? Жок. Анда жакшылап окугула. Илгери бир аксакалдын 9 уулу болгон экен. Ал уулдар атасына айтканын укпай, ар кимиси каалаган жерде жүрө берчү экен. Аларды курчап турган тегерегиндеги адамдарды аларды көрүп алып аябай шылдыңдап күлчү экен. Балдарын ойлонгон аксакал аябай терең ойго чөмүлөт. Бир күнү тоолордун бийик жагына чыгып, бир таңгак табылгы чогутуп келип, уулдарына мындай деди. Кана уулдарым, келгилечи, эми мен силердин күчүңөрдү сынап көрөйүн. Анан ушул колумдагы табылгыны тоо менен ким сындырат дейт. Бир баласы алып аракет кылып көрөт, экинчиси аракет кылып көрөт, ошентип баардыгы сындырганга аракет кылып, эч ким сындыра албай коет. Мына, көрдүңөрбү? Эгерде чогуу болсоңор ынтымактуу болосуңар. Ыры салды ынтымак деген сөз мына ошондон калган. Бабалардан келген тилим мураска, түгөнбөгөн, соолубаган булакта, муундан муунга кемитпестен өткөрүп, аздек десек урпактарга жугат да.